биздин Конституцияда жазылган, мыйзамдарда жазылган функционалдык өз милдеттерибиз бар, ошону аткарып атабыз. Анан эми биздин өмүрүбүзгө коркунуч келет экен, же болбосо жана башка ар түрдүү шылтоолор менен отурсак, анда мамлекет өзгөрүү болбойт. Мамлекетибизде эгерде ушуга чейин бизде мына демократиянын аралчасы деп айтып келсек, мындан ары Кудай кааласа мамлекетибизде мыйзамдуулуктун мындай бир жакшы жашоонун, жөнөкөй адамдар жакшы жашоосунун аралчасына айландырышыбыз керек да. Аны үчүн баардыгыбыз аракет кылып атабыз. Биздин кызматкерлерге мен дагы бир жолу сиздердин алдыңызда рахмат айтып кетемин. Себеби мына кечээ эле болгон чоң окуяларда жанагы ОПГ менен уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү маалында кызматкерлерге коюлган тапшырмалар так аткарып атышат. Ушунун эле негизинде кечээ күнү мына көптөгөн бүгүнкү күндө бир 200 миллион доллардан ашык акчалай жана имущество түрүндө уже өткүзүп бердик. Мамлекет уже сата баштады. Мына Курменти цементти азыр сатып атабыз. Курменти цемент ошол ОПГлардын колунда болчу. Азыр 5-6 миллион долларга келип атат, жанагы инвестор келип атат. Мына Айпери, жанагы Айпери деген чоң ишкана бар, билесиздер. Салан красоты болуп эле ошол жерде бүт бандиттердин баардыгы ушу топтолушуп, ошол жерде бар кылып алышып, ошол жерде бүт өздөрү карап отурушкан. Ошону полностью өкмөткө өткүзүп бердик. Аны дагы бир 20-25 миллион долларга оцен кылып сатып атышат. Ошонун сыңарындай машиналар боюнча, алар буларча майда чүйдөлөр көп нерселер бар, айтпай эле коеюн. Мына крупныйлардын бирөөсүн айтып коем, мына Таш көмүрдөгү кристалл заводу боюнча. Таш көмүрдөгү кристалл заводундагы ошо криминалдар ээлеп алышкан. Чоң ишканалардын бардыгын мамлекеттеги чоң мындай пайда алып келүүчү ишканалардын бардыгында долялары болуп отурушкандагы ээлеп алышкан. Азыр бүт бар мамлекетке алабыз. Мамлекет ошолорду колдонот. Мамлекетке в общей сложности приблизительно на 1,2 миллиарда долларов имущественные и финансовые средства алып атабыз. Кечээ эле бир чоң ишканадан Көлбаевдин 10 миллион доллар финансысын таап чыктык. Мына кечээ алар чакырып, ошолор өздөрү добровольно өткүзүп беришти. Нак акчасын. Буга чейин дагы бирөөсү 15 миллион доллар өткүзүп берди. Ага чейин дагы бирөөсү 10 миллион доллар өткүзүп берди. Бирөөсү 12 миллион долларды өткүзүп беришти. Бирөөсү мына азыр айтып атабыз 30 миллионду бересиң деп атабыз. Ошол, то есть ушундай чоң ишканал, прибыльный ишканалардын бардыгында алардын долялары болушкан. Ушунун бардыгын ушул суммаларды айтса, кээ ойлоп калышы мүмкүн, муну ГКМнын жана кызматкерлери алып атабы башка. Жок, мунун бардыгы 1 сомуна чейин. 1 сомуна чейин биздин счетко түшөт, ГКМнын депозитный счетуна түшөт. Так, андан кийин президенттин указы менен президенттин став фондуна которулуп берет, же бюджетке которулуп берет. А дальше уже став фондтон президент распоряжение кылат, а бюджеттен болсо өкмөт распоряжение кылат. Ал эми өткүзүп берген имуществолордун түшкөн акчалар, аларды уже госимущество аркылуу өкмөткө түшөт дагы, бюджетке түшөт, ал жерден алар распоряжение кылышат. То есть биз ГКМБ ошол кабыл алган, өткүзүп алган имущество финансылардан 1 сом 1 тыйын распоряжение кылбайбыз. Өкмөткө өткүзүп берип эле арашоту менен отурабыз да. Бул бир жагынан жакшы болуп атат. Себеби биздин кызматкерлер дагы биз только ошол кылган ишибиз статистикага жооп беребиз, финансага жооп бербейбиз. Ал эми кызматкерлерденге мен ошо тапшырма берип атам, күндө сүйлөшөбүз, күнү түнү иштеп атабыз. Кызматкерлерге койгон негизги талап ушул, урматтуу депутаттар. Кайтарылып алып аткан суммалардан ОПГ менен, коррупция менен, мамлекет уурдаганды кайтарып аткан суммалардан 1 сом акча же бир түймөсүнө тийбегиле деп атам. Так, кызматкерлер ошону аткарып атышат. Аткарып алган кызматкерлерди жумуштан алып атам, ачык эле айтайын, мына кечээ эле күнү, буквально кечээ күнү 3 кызматкерди жанагы по дискредитация жумуштан алдым. Себеби бирөөсү 28 000 доллар бирөөдөн взятка алып койгон, бирөөсү бирөөгө жардам берип, бир инвестордун 82 000 долларлык акчасын бирөөгө өткүзүп берип койгон. Үчөөнү кызматтан алдым. Бирөөнү кызматтан снимать еттим.
ошолорду башкарып турган менин бир замыма, начальник главного управления, начальник управления үчөөнө выговор бердим. Если в следующий раз еще кто-то будет этим заниматься, все будут снять с работы. Так? Очень строго отношусь к каждому человеку, к каждому сотруднику. Никто не может отойти от закона. То есть наша работа, наша жизнь, наши действия направлены только единственно куда? Во благо страны. Другого выхода у нас нет. И бизнес сотрудниктер ошону туура түшүнүп атат. Айлыктарыбыз жакшы былтыр көтөрүлдү. Бирок биз азыр өкмөткө дагы сунуш берип атабыз, дагы жардам бериңиздер, көтөрүп бериңиздер. Биз айлыкты көтөрсөк, бир жылына бизге где-то бир, приблизительно айтам, мен анын точно айтпаймын силерге, естественно, 400 миллион сомдун тегерегинде акча келет экен. Так? А биз болсо 100 миллиардтаган сомду алып келип атабыз. Урматтуу депутаттар, өзүңөр карап көргүлө, Кумтөр канча таап атат жылына? 3 жылда канча тапты? 3 жылда ГКМБдан бюджетке толукталган акчалар канча болду? Бул эмненин эмеси? Бул биздин бир жактан жакшы иштегенибиз, экинчи жактан бул мамлекетибиз ушунчалык жанагыдай коррупциялык, криминалдык, кландык, чириген системага айланып кеткен да. Ушул системаны биз тазалап чыгышыбыз керек. Мен муну айтып атам бардыгына. Өкмөттүн башчысы урматтуу Акылбек Сөнбековичке, урматтуу Садыр Кожоевич менен дагы сүйлөшүп атабыз. Мен айтып атам, мен 3 жылдан кийин мына Кудай буйруп дагы 3 жыл иштей турган болсом, 3 жылдан кийин мен ыйлабашым керек. Ошо маалда кылып калган эмес экенмин деп. Же болбосо менин бул кадрым бар, тиги кадрым бар, тиги кадрыма ишенип отурбашым керек. Мен мыйзамга ишенишим керек. 3 жылдан кийин мени мыйзам коргош керек. Мен эл алдында жүзүм жарык жүрүп, менин мыйзам коргоп жүрүшүм керек. Ар бирибиз ошондой болушубуз керек. Мурдагы бийликтер эмне болду? Мени тиги коргоп калат, бул премьерим коргоп калат, бул министрим коргоп калат деп жүрүп, мына системага тийбей жүрүшкөн. Биз ушул системаны, чириген системаны тазалайбыз деп кирдик. Мен жакында азыр дагы 3-4 күндөн кийин айтам, эми айта турган болсом, бир чоң система боюнча, мына сот жана адвокатура боюнча катуу иштерди азыр жүргүзөбүз. Мамлекетибизди бүт тазалашыбыз керек. Силер жардам бергиле, урматтуу депутаттар. Барын чеке жылдырып коелу. Жеке кызыкчылыкты, бизнести, акчаны мен үчүн эч нерсенин кереги жок. Мен ачык айтып коеюн. Мына бул реклама деген сөз эмес, бул же болбосо бирөөгө мактаныш эмес. Мен сотрудниктерим да барды билет, коом да жакшы билет, азыр мага эч нерсенин кереги жок. Байлыктын дагы, креслонун да башы, мага бир гана маселе. Мамлекетибизди таза, мыйзамдуу өлкөгө айлантып калышыбыз керек. У нас есть шанс, большой шанс бар. Так? Борьба ОПГ еще жестче будет борьба. Вот мен ачык эле ушул трибунадан силерге дагы бир мисалды айтып коеюн. Мына бүгүн азыр Женганы алдырып атамын эмеден, тигел Оштон. Он при всех признавал тем, что он отказывается от воровской идеи. Нет, он не отказался. Бул экранга айтып коюп, он продолжает. Я сделаю так, что он не продолжал. Я сделаю так, что он никогда не стал дальше лидером ОПГ, что бы это ни стоило. И каждому это относится. Экраннан айтып коюшу эле, болду биз идеядан кайттык, болду, бүттү, эми деп коюшуп, кайрадан вот этим заниматься. Это заниматься не будут теперь. Я как обещал, в нашей стране ОПГ не будет. Так, в нашей стране кто-то кого-то накладывает какими-то дополнительными грузами, никто не будет. Спокойно. Предпринимательдерибиз спокойно жашашат, спокойно иштешет, өздөрүнө тапкан жасашат, мамлекетке налог төлөйт, мыйзам чегинде жашашат. Болду. Могул жердеги крупный ресторандар, крупный ишканалар бүт бардыгы дан төлөп турушкан. Муну биз билгенбиз, туура. Эмне үчүн ушуга чечим кабыл албадыңар дейсиңер. Билгенбиз, бирок убакыт эми келди. К тому, чтобы наступить, я 2 года готовился. Ачык айтайын. Я 2 года готовился к тому, чтобы наступить, чтобы сегодня день наступил. Вот сейчас мы год наступаем. И теперь 24-25 году будет рост. 26 все будет спокойно. Криминалдын деп чыккан баарын жок кылабыз. Баягы мен Женганы эмне үчүн пример кылып айтып атам.
Он тоже был один из лидеров ОПГ в нашей стране. Давайте открыто будем говорить. Так. Ал экранға шығып мен қайттым деп қояды, а бирок на самом деле занимается. Он управляет там, СИЗО сидит, управляет с этим предпринимателями, обратно там накладывает, преступниками управляет. Этого не будет теперь. Ни Раима Троимова, ни Кольбаева, ни Дженга, никто не будет управлять ни с кем. Будет управлять закон нашей страной. И это главная задача, которую поставил наш уважаемый президент перед нами. Урматтуу депутаттар, ушул боюнча силерге дагы айтып коеюн, колдоо бериңиздер силер дагы. Колдоо бериңиздер. Да, у нас бывают такие ошибки, какие-то недостатки бывают, ничего такого. Бирок депутаттардын арасында деле, чоң кичине кызматкерлердин арасында деле тууган уруктарыбыз көп. Бир дагы тууган урукка карабайбыз. Азыркы күндө Акылбек Сөөнбекович менен жардам берип, ушу Акылбек Сөөнбекович биздин берген предложениялар менен иштеп атышабыз. Бүгүнкү күндө мамлекет кызматкерлер иштен алынып атса, кетип атса, ойлобогула жөн эле кетип атат. Нет. У кого-то какой-то малейший связь будет, бүт алабыз баарынчы. Азыр эле мага бир депутат жолугуп, могул жерде биздин айылдан биздин бир жетекчи бар эле райондук деңгээлдеги. Так. Ошону иштен алып атыпсыздар, анын связи жок дейт. Я ему сразу сказал. У него есть связь с так называемым членом ОПГ «Казак». Он ему передачу таскал. Поэтому мы его снимаем. Кызматым ошондой. Мен эскертердин алдында баарын билип туруп анан эскертемин да. Мамлекетке миллиондогон, миллиардтаган налогдор төгүлбөй калып атат. Камчакташ айтасың. Рахмет. Биринчиден сыйлыгыңыз менен куттуктайм. Рахмат. Көптөн бери мындай толкундан элек болсоңуз керек. Рахмат. Камчакташ бүгүнкү иш сапар боюнча президентибиз баягы көп тармактуу, көп векторлуу тышкы саясат жүргүзөбүз деп ал ийгиликтүү болуп жатканы баарыбызга эле маалым болуп атат. Анан сиз да өзүңүздүн маалымат жыйындарында айтып калдыңыз эле. Ички анча-мынча маселелерди, толгон токой маселелерге эми колун бошоду. Президент дагы мага ушул боюнча тапшырмаларды берди депчи. Анан чынын айтканда жанагындай орто чиновниктерди буягынан кармалып деле атат. Эскертип деле атасыз. Көйгөйдүн баары эмнеде болуп жатат деп ойлойсуз? Эми бул көйгөйдүн баары ошол мамлекетибиздеги ушул убакытка чейин топтолуп калган көптөгөн проблемалар. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, 2020 жылга чейинки мамлекеттик органдардын иштөө тартиби, алардын көзөмөлү, алардын мамлекетке кылган мындай отношениясы башкача болгон. А бүгүнкү күндө талап жогору. Бүгүнкү күндө урматтуу президентибиз Сандыр Кожоевичтин алдыбызга койгон чоң мындай максаттардын негизинде, талаптардын негизинде талап жогору. Ар бир мамлекеттик кызматкер өзүнүн ишин так билип, мамлекетке пайда алып келиш керек. Мамлекетке пайда алып келиштин биринчи тепкичи бул өзүнүн жумушуна, иштеген ишине кыянатчылык кылбаш керек. Кыянатчылыктын негизги маселеси бул коррупциялык элементтер. Ошондуктан эгерде кайсыл бир мамлекеттик ишмер же болбосо кызматкер коррупциялык элементтерге аралашкан болсо, президентибиздин тапшырмасы негизинде аеосуз жоопко тартабыз жана күрөшөбүз. Ошол жасаган жумуштарыбыз негизинде бүгүнкү күндө коррупциялык элементтер кескин түрдө азайды. Азайды. Муну коомубузда, элибиздагы, журтубузда байкап атат, көрүп атат. Жана муну биз аягына чейин чыгарабыз. 2026 жылдын айына чейин президентибиз айткандай, ошол биз жыйынтыгын чыгарабыз кылган жумушубуздун. Дагы мен ойлойм 1 жылдык убакыт бар. Кийинки жылдын аягына чейин коррупциялык элементтер бизде өтө эми аларды такыр жок кылып жибериш мүмкүн эмес, бирок өтө аз болуп калат деген ишеничтемин. Камчакташ, сиз бир нерсени айтарда алдынан ала биринчи эскертип элеңиз да. Койгула депчи, анан мамлекеттик кызматкерлерден тышкары дагы кайсыл тармактарда ушундай эскертүүлөр бар. Эми мен билесиз да, мен өз кызматым ошондой. Мен эскертердин алдында баарын билип туруп анан эскертемин да. Жөн эле курук сөз менен эскертип койбоймун. Мен эскерткен адамдардын бүгүнкү күндө бир 90% ашыгы темир тордун артына түшүштү да. Ошондуктан дагы бир жолу мына сиздин берген мүмкүнчүлүгүңүздүн негизинде биздин мамлекеттик кызматкерлерге, ошондой эле мына айрыкча бүгүнкү күндө иштеп аткан биздин ишкерлерди, президентибиз ишкерлерди колдогула деп атат. Баардык тарабынан ишкерлерди колдоп, ишкерлерге
шарт түзүп бергиле, ишкерлерибиз жакшылап иштесин деп атат. Ошол эле мезгилде ошол ишкерлердин арасында мамлекетке кыянатчылык кылгандар дагы арбын экендигин айтып кетишибиз керек. Мына жакында эле мен бир эле мисал айтып кетейин. Мына жакында эле бир ишкерди боюнча эскертме берип айттым эле. Ал деген көптөгөн фирманы ачып туруп, ошого көптөгөн мындай обороттор жасайт дагы, кайра 3 күнөн кийин фирманы жаап коет. Мамлекетке миллиондогон, миллиардтаган налогдор төгүлбөй калып атат. Эгерде ушинтип мамлекетке кыянатчылык кылган ишкерлер болсо, биз аларга да чара көрөбүз. Ошол эле мезгилде ишкерлердин таза, жакшы иштешине толук шарттар түзүп беребиз. Демек мен бүгүн ошол мамлекетке кыянатчылык кылган ишкерлерге эскертүү берип атам. Оңолгула деп. Мыйзам жолуна түшкүлө коесуз. Чоң рахмат. Рахмат. Өзүңүз үйүңүз болот, сиз ыйлабаңыз, баары жакшы болот, ыйлабаңыз, өзүңүз үйүңүз болот. Балдарыңыз менен жакшылап жашайсыз. Бүгүн министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев кезектеги үй бүлөлүк оор шарттардан улам турак жайга муктаж 4 балалуу жалгыз энеге 2 бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырды. Өзүңүз үйүңүз болот, сиз ыйлабаңыз, Кудай кааласа, баары жакшы болот, ыйлабаңыз, мына өзүңүз үйүңүз болот. Балдарыңыз менен жакшылап жашайсыз, Кудай кааласа. Генерал полковник Камчыбек Ташиевке буга чейин Кыргыз Республикасынын жараны Элеонора Нуралиевадан оор турмуштук кырдаалга байланыштуу жардам сурап кайрылуу келип түшкөн. Анда аны кичине кезинде апасы белгисиз жаранга сатып жиберилгенин, ар кимдин колунда жүрүп, 13 жашынан баштап балдар үйүндө чоңойгону, учурда 4 баласы менен Аялзат муниципалдык кризистик борборунда убактылуу калкалоого алынганы айтылган. Анын арыз муңун уккан төрага жакшы каалоо тилектерин билдирип, үй тапшырды. Мына балдарыңар менен силер кичине кыйналып калганыңарды угуп, көрүп, аны ушу силерге жардам берейин деп чечтик. Мына силерге үйүңөр болсун, мынунары. Мына бул 2 комнаталуу үй сизге. Мейли? Мына күчү, кыжаат болуп алыңыз. Мейли? Мейли, кыжаат болуп алыңыз. Баары жакшы болот. Кудай кааласа, мына бизде мүмкүнчүлүк бар экен, жардам берип атабыз. Балдарыңыз жакшылап чоңойтуңуз, Мына кыздар, кичикелерге, мына кичикелерге. Макулбу? Мына. Макул, жакшы болуңуз, ден соолуктуу болуңуз, жакшы үйүңүз. Балдарыңыз жакшылап өссүн, Рахмат болуңуз. Рахмат, макул. Элеонора Нуралиева 1989 Өзбекстанда туулган. Кийин апасы Кыргызстанга көчүп келишип, 4 жашында аны белгисиз адамдарга 1500 сомго сатып жибергенин айтат. Ал 13 жашка чыкканга чейин ар кандай адамдардын колунда тарбияланган. Андан соң балдар үйүндө чоңоюп, эч кандай билим алган эмес. 19 жашында туң уулун төрөгөн. Учурда 3 уулду жалгыз тарбиялап келет. Кичүүсү 7 айлык ымыркай. Турмуштун ар кандай оор сыноосуна туруштук берип, ижаралап, барар жери жок көчөдө калган күндөрдү да баштан кечирген. Ар кандай тигүүчү цехте иштеп, жашап да келген. Бирок төлөмгө каражаттын жоктугунан улам турак жайсыз калып, 3 кичүү баласы менен учурда Бишкек шаардык мэриясынын Аялзат муниципалдык кризистик борборуна жайгаштырууга аргасыз болгон. Ал эле эмес жалгыз бой эненин 4 жаштагы уулу бронхиалдык оору, дерматит жана өнүгүүсүнүн кечеңдеши менен жабыркайт. Анын керектүү дары-дармектерин сатып алууга да чамасы жеткен эмес. Мына ушундай оор күндөрүн эске алып, ага жардам көрсөтүп, үйлүү кылган үчүн атайын кызматтын башчысына чексиз ыраазы. Кайрылган учурларым болгон, буга чейин башка президенттердин убагында хотя бы жер болсо кичине бир комната үй салып алсам деген ойдо, бирок буга чейин мындай неме болгон эмес. Биринчи жолу ушундай адамдар болуп атат, биздин бийлик биринчи жолу ушундай жардам берип, аялдарга именно Аялзатына көп балалуу болгон биздин балдарыбыздын келечеги үчүн көп жардам берип атат. Камчыбек Кадышаевич, ыраазымын, чынында аябай күткөн эмесмин. Бүгүн мен үчүн аябай бир чоң жаңылык болду десем болот, бир жашоом десем болот. Анткени балдарым келечеги үчүн аябай фундамент түзүп берди. Балдарым келечеги эми ушу менен жарык келен болуп, анткени ар кайсы жерде окуп, баягы кыйналып жүргөм, квартиралап көп жашадым, бирок
4 балам бар, анан балдарым кичине ыйлагыраак деп квартираларга батпай баягы көп жерден суранышкан деле күндөрү болду, чыгып кеткилечи деп, тынчыбызды алып атасыңар деп. Швейный цехте иштеген жеримде жашаган күндөрүм болду, ар кайсы жерде. Анан акыркысы ушу Аялзат борборунда жашап, Аялзат борборуна да ыраазычылык билдирем. Анан ошол жерден кайрылуу кат жазып, бүгүнкү күнү ошо ушинтип Аллах ыраазы болсун Камчыбек Кыдышаевичтен жана жалпы жаамат КМБга баардыгына ыраазымын. Анткени күтүлбөгөн жерден ушундай чоң белек болду. Паспортумда просроченный болуп ала албай жүргөм негизи. Убакытым өтүп кеткен. Кредитим да бар эле башымда, ал дагы көтөрүлүп кеткен болчу. Ошол Кыдышаевичке ден соолук тилейт элем. Балдарына чейин батабыз тийсин элдин. Анткени аябай элдин көбүнө жардам берип, мен билгенден көп кимди элди, особенно Аялзаттын балдары менен аябай колдоп келатат. Мындан сырткары анын азыркы кыйын кырдаалын эске алуу менен Нуралиеванын банк карызы төлөнүп, паспорт алуусуна да жардамдар көрсөтүлдү. Ошондой эле үй тирилик буюмдары жана оокат аш менен да камсыз кылынды. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.